Кыргызстандын командасы Т-72Б3 танкасы менен танк биатлону 2021 эл аралык мелдешине катышып, өз тобунда атуу жана айдоо чеберчилиги боюнча биринчи орунду алды. Бүгүн Алабино полигонунда армия эл аралык оюндарында танк биатлонунун 2-дивизионунун жарышы өттү. Ага Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн экипажы катышты. Кыргызстандын командасы сары түстөгү Т-72Б3 танкасы менен атуу жана айдоо чеберчилигин көрсөтүп, өз тобунда биринчи орунга илинди. Алар 5 бутанын баарына тийип, трассаны 26 мүнөт 15 секундта басып өткөн деп айтылат маалыматта. 22 августта өткөн биринчи жарышта кыргызстандыктар өз тобунда экинчи орунду ээлеген. Анда алар трассаны 32 мүнөт 12 секундта басып өтүп, бир бутага тийген. Жеке жарыш деген кийинки этапта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 3-экипажы катышат. Танк биатлону 22 августта башталган. Кыргызстандын командасы 2-дивизионго кирип, сары түстөгү танкалар менен Лаостун, Малинин жана Мьянманын командаларына каршы чыкты.